Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлзар Жусупова. Азыр биз Саадат эже менен маектешебиз. Саадат эженин абалын билели. Саадат эже, саламатсызбы? Кайсы жактан келдиңиз? Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Биринчи разводдон кийин мен өзүмдүн көптөгөн эмелеримди түшүндүм. Көптөгөн кемчиликтеримди түшүндүм. Менде проблема эркек менен болгон мамиле кайра эле турмушумда бир эле нерсе кайра кайталанып жатат. Башында баардыгы жакшы, акырына келгенде өзүмдү жертва экенин түшүндүм да. Корболуп, унижать эткендерге ошол нерсеге өзүмдү ылайык көрөт экенмин. Канча жолу турмуш курдуңуз? Азыркы абалыңыз кандай болуп атат? Финансылык абалыңыз, жашоо шартыңызды айта кетсеңиз. Азыр 3-чү турмушум менен мамилем Бузулуп атат. Азыр 3 кызым, 1 уулум бар. Финансылык абалым өтө нольдо. Эч жактан киреше жок. Эч жактан киреше жок. Бир туугандарым жардам берет, бирок мен өзүм өзгөргүм келет. Дальше өзүм кыздарым үчүн жашагым келет. Кыздарым үчүн бир өзүмдүн үстүмдөн иштегим келет. Өзүңүздү тааныгыңыз келет. Өзүмдү таанагым келет. Өзүмдү тапкым келет. Ушул абалга кандай болуп келип калдыңыз? Мурда эмне менен алектенет элеңиз? Бул абалга келгеним даже өзүм түшүнбөйм. Кандайча эле бул айтат, эми жакшы болдум дегенде кайра башталат. Азыр уже оюм жоготпу. Буга чейин эмне менен алектенчү элеңиз? Мен өзү чармачыл адаммын. Билимиңиз жогорку. Билимим жогорку. Ырдаймын, тойлорго чыкчумун. Ырчылык боюнча билимиңиз бар. Музыкальный образование бар. Мектепте, университетте иштеп жүргөнсүз. Факультеттин намысын көтөргөн ырчылардан болчумун. Ошол чармачылыкка кайра кайткым келет. Өзүмдү тапкым келет негизинде. Ушул абалга демек мамиленин айынан келип калган турбайсызбы? Мамиленин айынан. Көрдүңүздөрбү, ошон үчүн аялдарга мамиле абдан маанилүү. Негизинде мен 2018ден бери ушул изденип, өз алдымча эле изденип келатам. YouTube'тардан карайм. Ушу сизди, Гүлзарды дагы, сени дагы 2 жылдан бери карайм. Бул жаш кыз эмнени билет деп отписка кылып туруп кайра издейм. Гүлзар деп жазып. Чында тооготчу эмесмин. Бул эмнени билет эле деп өзүм кыйын болчумун. Акыры мен кыйналып кеттим. Жан дүйнөм кыйналып кетти азыр. Чындыгында өзгөргөндү каалайм. Мага окшоп мен сыяктуу кыйналып жүргөн айымдарга айтам. Өзүңүздөрдү издеңиздер, окуңуздар. Кыйналбаңыздар. Бардыгы өзүбүздө. Күнөөнүн бардыгы күйөөдө эмес, өзүбүздө экенин түшүнүңүздөр. Ошону сиз биринчи разбордон кийин түшүнүп калдыңыз. Өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштеңиздер дейт элем. Азаматсыз. Анда эмесе ушул жашоого койгон максатыңыз барбы? Кандай максатыңыз бар? Ошол максатка жетүүгө мен колумдан келишинче аракет кылып сизге жардам берейин. Максатым аябай чоң. Мен сахнага чыккым келет. Кыздарымды, балдарымды ботбола тургузгум келет. Финансы жагын көтөргүм келет. Акча жагынан проблеманы чечким келет. Демек, мамилеңизди оңдоп, сүйүктүү жумушуңузга кайра кайтып, анан финансы жактан көтөргүңүз келет. Өзүмдүн сүйүктүү жумушумду тапкым келет. Жанагы турмушта жашап жүргөндө сизге кандай мамиле кылышчу? Башында кандай эле, аягында кандай болуп калып атат? Башында баардыгы жакшы. Аягына келгенде сен күнөөлүүсүң, сен айынан болду. Сен деп мен өмүрүм текке кетти деп айтып атышат. Башында жолдошуңуз баардыгы эле күчтүү болот. Баардык жолдошторуңуз окшош болуп атабы? Окшош. Анан аягында эле кайра алсыз болуп калышат, Башында вроде бы күчтүү, аягында жолдошторуңуз эмне болуп калат? Бири-бирине окшош болуп калып атабы?
бир эле турмуш кайталат. Демек, бул эмекен биздин өзүбүздө болгон Өзүбүздө блоктор экен, өзүндө болгон Биз блог. эң туура айтасыз. Биз мисалы өзүбүздү алмаштырышыбыз керек да. Эгер биз өзүбүздү өзгөрбөсөк, жолдошубузду алмаштырсак, жерибизди, жумушубузду алмаштырган менен пайда жок экен. Ошону түшүндүңүз, э? Демек, өзүңүздөн абдан терең иштейсиз. Терең иштеш керек. Макулсузбу? Макул. Мен 100% даярмын. Макул. 3 айдан кийин буюрса, сиздин өтө чоң результаттарыңыз менен бөлүшүп калалы. Рахмат.